Саламатсыздарбы, менин каналымдын пайдалуу колдонуучулары. Мен сиздерге бүгүн бал кошулган прополис тууралуу же балга прополис кошулган продукт жөнүндө сиздерге айтып өтөйүн деп атам. Прополис кошулган бал Refresh Life компаниясынын эң бир өзгөчө продуктыларынын бири болуп эсептелет. Бунун составы биздин Токтогулдагы тоодого алынган бал жана арынын прополиси. Арынын прополиси бул эрте жаздагы арылар өздөрү чогулткан прополистерден алынат. Ал балга кошулган. Бал менен прополис кошулганда бул абдан күчтүү бир фармакологиялык продукт болуп эсептелет. Ден соолукка абдан пайдалуу. Бунун негизги эле касиети болуп бул микробторду жок кылууда, паразиттерди, курттарды жок кылууга абдан жакшы жардам берет. Антиоксиданттык функцияга ээ болот. Жана ар кандай суук тийген учурларда ушул ден соолукту чыңдаганга жакшы жардам берет. Организмдеги иммунитетти көтөрүүгө жакшы жардам берет. Жүрөктүн иштөөсүн жакшыртат жана рак без ооруларын айыктырып кетүүгө дагы абдан жакшы жардам берет да. Эми мен сиздерге бул продукциянын негизги касиетине токтолуп кетейин. Биринчиден ал организмдеги зат алмашууну жакшыртат дагы, организмдеги тканьдардын баардыгын калыбына келтирүүгө жардам берет. Иммунитетти жакшыртат, бекемдейт. Кан айланууну жакшыртат. Демек, кан айланууну жакшыртканда организмдеги кан басым нормалдашат, жүрөктүн иштөөсү жакшырат. Кийинки эмнеси касиети бул противоопухолевое действие дейт. Демек, бул рак ооруларына, рак без ооруларынын алдын алууга жана айыктырууга абдан жакшы жардам берет. Суук тийген учурларда жанагы бактерицидный касиети дагы абдан жакшы, ар кандай зыяндуу бактериялардын организмден өлүп жок болушуна жардам берет. Антиоксидант болуп эсептелет. Ар кандай жараларды айыктырат. Бальзамдык касиетке дагы ээ. Мындан сырткары биз күн нурунан алган зыяндуу радиацияларды жана радиоактивдүү заттардан алынган зыяндуу нурларды жана зыяндуу рентген нурларын организм кабыл алган учурда организмди коргоого жана тазалоого жардам берет. Жана муну бал кошулган прополисти пайдалануу кайсыл жактарга биз пайдалана алабыз, кайсыл ооруларга пайдалансак абдан жакшы жардам берет. Бул төмөнкүлөр болуп эсептелет. Ар кандай суук тийүү оорулары, маселен грипп, ОРЗ, ОРВ ооруларында, жөтөлгөн учурда, температура көтөрүлгөн учурда биз антигриппин дарыларына кошуп эле ушул прополис кошулган балды дагы пайдалансак абдан ден соолукка пайдалуу. Мындан сырткары ар кандай лор оорулары, кулак, мурун оорулары, суук тийгенде дагы ар кандай ушундай бир ооруларында жакшы жардам берет. Мына айта кетсек, острый жана хронический танзилитке абдан жакшы жардам берет. Ангинанын түрдүү түрүндө айыгып кетүүгө абдан жакшы жардам берет. Өпкө ооруларына, бул баягы острый хронический бронхит ооруларында, өпкөнүн жабырланган ооруларында, пневмония, бронхиальная астма, туберкулездун баардык түрүн айыктырууга абдан жакшы жардам берет да. Жана ошондой эле ичек карын оорулары, ашказан жара оорусу, ичеги жара оорулары жана алардагы жанагы рак, опухоль ооруларын дагы айыктырууга абдан жакшы жардам берет. Мындан сырткары эркектердеги жана аялдардагы заара чыгаруу системасындагы баардык ооруларга айыктып кетишине абдан жакшы жардам берет. Жана кан тамырлардын атеросклероз оорусун айыктырат. Жүрөктүн ишемия оорулары, стенокардия, инфаркт, миокард ооруларын айыктырат. Боорду айыктырат, гепатиттен тазалайт. Мына ушундай боорго абдан жакшы керектүү продукт болуп эсептелет. Жана кан басымын, артериальный давление деп коебуз. Мына ушулардын көтөрүлүп жана түшкөн учурларында кан басым кайра нормалдашуусуна абдан жакшы жардам берет. Ошондой эле онкологиялык баардык оорулардын баардык стадиясында бул эң керектүү продукт болуп эсептелет. Ошондой эле жанагы биз жогоруда айтып кеттик, радиоактивдүү нурларды, рентген нурларын, күндүн радиоактивдүү нурларынан ууланган учурларда организмди тазалап жардам берет.
Дагы бир эң жакшы эмгеси бул компьютерде көп отурган адамдарга организмди тазалап, ошол компьютерден алган зыяндуу нурларды организмден тазалап кетүүсүнө жана радиоактивдүү изотоптордон тазалануусуна абдан жакшы жардам берет. Анан бул бал кошулган, прополис кошулган балды кандай пайдаланабыз? Жарым чай кашыктан 3 маал тамакка чейин жарым саат же 1 саат мурда жарым стакан жылуу сууга аралаштырып туруп, анан кийин ач карын ичебиз. Жок, эгерде ошо ач карын ичпей калган болсоңуз, анда тамактангандан кийин 1-2 сааттан кийин деле ушундай дозада ичсеңиз болот. Дагы бир жакшы айта кете турган нерсе, уктаардын алдында ушул прополис кошулган балды жанагындай жарым стакан сууга аралаштырып туруп, жатаарга жарым саат же 1 саат мурда ичип алса дагы ден соолукка абдан жакшы. Анан бул дары катары пайдаланылат. 1 ай ичип, андан кийин 10-14 күн дем алып, кайрадан дагы дарыланууну улантсак болот. Прополис кошулган балды пайдалануу мезгилинде сиз медициналык бардык препараттарды, дарыларды ичип, уколдорду алып, биргеликте иче берсеңиз болот. Бул кайра ден соолукка абдан жакшы пайдасын, жардамын берет. Дагы андан кийин биз айта кетели, кимдер бул прополис кошулган балды пайдаланса болбойт? Ары продукцияларына аллергиясы болгон адамдар, организм кабыл албаган адамдар бул продукцияны такыр пайдаланууга болбойт. Эгерде кандайдыр бир зыяндуу таасирлери боло баштаган болсо, адам организм болуп, аллергия болуп же тамагы боолуп, ушундай бир негативдүү таасирлерди ала баштаган болсо, анда дозаны азайтуу керек же бул продукцияны ичкенди токтотуу керек. Мына ушул прополис кошулган балдын ден соолукка пайдалуу экендиги жөнүндө кыскача маалымат бердик. Эгерде сизде кандай бир суроолор кызыктырган болсо, анда менин атым Айнура, мага кайрылсаңыз болот. Менин телефон номерим +996 708 39 72 39. WhatsApp номерим +996 773 690 355.